Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналдын эфиринде Данакер программасы. Бүгүн биз ички миграция проблемасына токтолобуз. Себеби жакшы турмуш, оңураак жашоо издеген жарандарыбыз айрымдары чет мамлекеттерге кетип аткан болсо, бир топтору өлкөнүн ичинде эле жакшы, ыңгайлуу, мүмкүнчүлүктүү шарттары бар жерлерди карап, үй бүлөсү менен көчүп келип, ошол жаңы шартта оокат кылсам, тыйын тапсам, жашоомду оңдоп кетсем деген үмүттө келишет. Бирок бир катар жагдайлар, бир катар көйгөйлөр, проблемалар жаралбай койбойт. Көпчүлүгү социалдык жаатта экендигин жакшы билебиз. Бүгүн дагы биз ушул өңүттөгү суроолорго жооп издөө үчүн программаны уюштуруп атабыз. Алгач сөздү бир канча жылдан бери ушул өлкөнүн башка аймактарынан жер которуп келип, борбордун тегерегине жайгашкан адамдардын укуктарын, маселелерин чечүү жаатында иштеп келаткан коомдун жетекчиси Маматкул ага сөздү сизге берейин. Бизде оштон көлгө барабы, көлдөн ошко барабы кандай болсо дагы эң биринчи көйгөй ошол жер алып жашап кетүүгө эң жөнөкөй бир шарттардын керектигин айтып келебиз да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тегерегинде 50гө чукул конуш бар деп айтабыз. Алардын көпчүлүгү баягы мыйзамдашып, шарты жакшырып калганы менен ошол жерде жашаган деле бир топ жарандарыбыз жетиштүү укуктан пайдалана албай келатат да. Бүгүнкү күндө эң орчундуу деген кайсы проблемаларды биз белгилесек болот? Рахмат берген сурооңузга. Биринчиден азыр Бишкектин тегерегинде сиз айткандай расмий түрдө 48 конуш деп атап жүрөбүз, бирок андан да көбүрөөк. Эми ички миграция бул боло турган нерсе экен. Өзгөчө жалпы жонунан алып көрсөк, 89-жылдан бери эсептесек, биз ички миграция башталганы 27 жыл болуп кетти да. Бирок өтө мындай өрчүндө өскөнү ошол эгемендикти алгандан бери сиз айткандай каржы булактарынан, социалдык маселелерден, экономикалык маселелерден ошо Бишкекке, Ош шаарына агылгандар абдан көбөйгөн да. Эң көйгөйлүү маселе азыркы мезгилде Бишкек шаарын айта турган болсок, Бишкек шаарында 17 жылдан бери иштейбиз конуштар менен. Бул каттоо маселесине байланышкан нерселерден келип чыгат да. Себеби адамдардын баягы жер алып, мыйзамдуу түрдө кагазы барлар кызматтардан пайдаланат, баардык укуктары бар. Ал эми бияка келип көп жылдан бери 10 жыл, 15 жыл жашап аткандардын көбү каттоосу жок болгондугуна байланыштуу Бишкектик көп кызматтардан пайдалана албай калып атышат да. Ошо менен баягы укугу чектелип калып атат. Жумушка орношо албайт. Докторлорго кайрылууда бир топ кыйынчылыктар түзүлөт. Бирок докторго кайрылды, азырда кичине жеңилдиктер бар. Аякта прописка эмес, приписка деген ыкма бар. Ошол себептен ал жака колдонулат. Билим берүү жагында бар. Билим берүүдө деле эми жеке эле ал каттоосу жоктор эмес, шаардын ичинде деле микроучастокторго байланышкан себептерден мектептер саны жетпегендигине байланыштуу конуш эле эмес, шаардын ичинде деле бул көйгөй бар. Оокаттоо жагына келгенде бир топ маселени быйылкы жылы мен бир топ ошо жаңы конуш тургундарынан угуп калдым. Себеп дегенде жанагы жогорку окуу жайына тапшырууда алар тийиштүү жерде каттоосу болуш керек, убагында паспортун алыш керек, жана башка деген нерсе бар да. Ушундай кырдаалга келгенде ушул өңүттү жөнөкөйлөтүүнүн жолу болдубу бизде, же болбосо эмнеден кыйынчылык жаралат каттоо маселесинде? Көптөгөн мындай бизге азыр эле түшүндүрүп айткан маселелерде аябай эле орчундуу болуп атат биздин азыркы учурда. Анткени көп эле мисалы эмне маселе эмнеден туулат? Паспорту жок. Паспорту жок, каттоого тура албайт. Ошондой эле балдарга мисалы көлүк ала албайт. Анан жарандык маселеси, мисалы башка мамлекеттерден келип биздин жарандыгыбызды алабыз деп жүргөн мындай жарандар дагы аябай көп. Ошо өз убагында документтерине өздөштүрүп, жашына туура тапшырбагандын негизинен барып чекин чыгат. Анан жаңы эле жана айтып аткан жерлердин мыйзамдаштырылбаган жана өздөрү документтештирилбеген жаңы конуштарда жашаган адамдардын да укуктары аябай мындай каралбай атат. Ал үчүн мисалы азыр бүтүн бир реестр киргизилип атат. Эгерде бул калкты реестрлүү мыйзамдаштырылып, жумушка ишке ашкан болсо, көп эле жеңилчиликтер болот го деп ойлойм. Окууну бүтүп атканда жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн азыр эми жанагы бирдиктүү экзаменге катышыш керек да. Ошол учурда дагы бир топ баягы же айылдан барып паспорт алып ошол жерден катыша албайт, себеби мектептен бияктан бүтүп атат деген кыйынчылыктар бар. Ушундай айырмачылыктардан улам жапа чегебиз дешет да. Ошон үчүн бизде азыр түштүктөгү мындай миграцияда туруктуу миграция маселесинен келип чыккан туруктуу каттоо, анан кийин убактылуу каттоо деген түшүнүк бар.
туруктуу каттоо бул деген мисалы бир аймактан, Кыргызстандын бир аймагынан экинчи аймагына келип өзүнүн мына бир жерге туруктуу жашайм деген болсо туруктуу жашоого турат. Ал эми убактылуу жашоого бул мисалы 45 күндөн ашыгыраак келген жашоого келип калган болсо башка аймакка, башка жерге, мисалы айылдан шаарга, анда сөзсүз убактылуу каттоого туруш керек. Башка аймактардан келип, шаарга мисалы көчүп келип, туруктуу каттоого да, убактылуу каттоого да турушпайт. Ошондайда балдарды мектепке киргизүүдө дагы, анан кийин бала бакчаларга, мына мисалы ден соолукка байланыштуу больница, поликлиникаларга деле турганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ал үчүн өздөрү кайсы райондо турса, ошол районуна караштуу паспорт бөлүмдөрүнө кайрылыш керек. Өзүнүн жарандык паспортун алып барып, мисалы туруктуу жашоого досторунда же туугандарында жашаган болсо, анда алардын макулдугунун негизинде ал жерге мындай каттоого турса болот. Туруктуу эмне убактылуу каттоого турса болот. Туруктуу каттоону убактылуу каттоо деп атпайбы? Негизи бул биздин мамлекет пайда болгондон бери эле келе аткан нерсе. Бирок негедир азыркы убакта туруктуу жашагандар, кагазы барлар жашап атат. Андан башка каттоосу ар кайсы аймакта жашагандар бар. Бирок мектепке деле барып атат, доктуруна деле көрүнүп атат, баардык маселелерде колдонуп атат да. Бирок кандай ыкма менен, мүмкүн тыйын берип колдонуп атат, жана башка справкаларды деле алып атат. Мисалы, бул жерде маселени мындай караш керек өңүтүнөн. Каттоо маселесине келгенде, бул биздин мыйзамда жер ошол каттоого байланган да. Анан кийин мисалы мен жердин ээси болсом, үйдүн ээси болсом, менин салыгым ошол менин үйүмдө канча киши катталса ошого жараша төлөйм. Эч бир кожоюн эч качан уруксат бербейт. Мисалы 10 киши үчүн же болсо 20 киши үчүн каттатып коюп ошого салык төлөгөнгө, чөнтөгүнөн ашыкча акча кетпейт. Мисалы карап көрсөңүздөр, Баткенде же Нарында же Ошто элдин саны азайды, Бишкектин саны көбөйдү. Бирок Бишкектин бюджети мурунку эле боюнча чыгымдар ого көтөрүп көбөйүп атат, салык төлөгөндөр баягы катталгандар эле да. Ошол себептен ушул маселени чечүү үчүн азыркы шаардык кеңештин депутаттары да алгылыктуу иштерди жасап атат. Ушул чечүүгө көмөктөшөт деп ойлойм да. Кандай жол менен карап атасыздар? Бул жерде эгер туруктуу тургузалы десек, биз азыр мен токтоло кетейин дегем, бирөөнүн үйүн приватташтырып атканда, тиги туруктуу тургузуп койгондо дагы бир проблема башталып атат. Себеби талашууга укугу болуп калат экен да. Ал кишинин укугу бар талашканга депчи. Бул жагынан да бир проблема бар. Негизи убактылууну биз чечип алсак, себеп дегенде шаарыбызда мына 250 миңден ашык жаңы конуштарда мигранттар деп коелу, мигранттар жашайт. Анын жарымы укуксуз. Ошон үчүн жана убактылууну, жана пилоттук проектти былтыр 15 июлдан баштаганбыз, быйыл 15 июлга чейин бүтүш керек. Советтер Союзунан калган бир прописка деген проблеманы биз өзүбүз эле түзүп атабыз да. Прописка деген бул баягы Советтер Союзунда калган эле нерсе, муну ички өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндегини жок кылып койсок деле болот. Бирок мунун үстүндө иштеш керек. Азыр мисалы класстарды алсаң, мурдатан бир 3 класс, 4 класс болуп келген болсо, азыр 7-8 класска чейин биринчи класска алышка аргасыз. Ошол класстарда дагы анан 45ке чейин бала окуп атат деген нерсе бар да. Канчалык көйгөйлүү? Бул баягы жакшы мектеп издегендин артынан эле болуп атабы, же болбосо жетишпестик пайда болду бизде? Азыркы күндө Бишкек шаарында 95 мектеп бар. 95 мектепке 85 микроучасток багы бекитилген да. Калган мектептер бар, жана кошумча атайын билим берүүчү мектептер, интернаттар бар, атайын интернаттар. Аларда да микроучастоктор жок. Бирок 85 микроучасток ошол мектептерге, 85 мектепке бекитилген. Бирок ошол микроучасток багы 5 жаштан 16 жашка чейинки балдарды багы каттоо жүргүзүш үчүн түзүлгөн да. Бул микроучасток болсо ошол бала жана билим берүү закону ишке ашырылыш керек. Бир дагы бала багы билим албай калбаш керек деген максатта түзүлгөн да. Микроучасток багы ошол ар бир мектеп кайсы микроучасток багы бекитилген болсо, ошол микроучастоктарды окууга жашы жеткен балдарды сөзсүз окутуш керек деген сөз да. Экинчи жагынан ошол ар бир мектеп микроучасток менен гана балдарды окутат деген бул туура эмес да. Себеби ар бир законго ылайык, ар бир ата эне, ар бир бала мектепти тандаганга укуктуу. Январда, майда болсо жана биринчи класска канча бала келет, ошолор такталат. Анан мектептерде баягы окуучуларды кабыл алганда биринчи ошол микроучастоктогу балдар биринчи кабыл алынат. Анан калган орундарга каалоочулардын бардыгы кабыл алынат да. Эми азыр орун деле калбайт болуш керек,
Эми калбайт да, мисалы азыркы күндө биздин шаарда 127 миң бала окуп атат 95 мектепте. Биздин микроучастокто каттоолор 75 миң баланы берип атат да. 75 миң баланы берип атат, биздин болсо ошол шаардагы 95 мектептин кубаттуулугу 74 миң 695 кубаттуулугучу, проектлик кубаттуулугу. Биз демек 75 миңге жакын баланы эле окута алабыз да. Калган балдарга окута албайбыз. Азыркы күндө мектептер жетишпей атпайбы? Азыр биз айтып аткандай тандап дагы барышы мүмкүн мектептерге, бирок баары бир эле баягы документ сурайт. Мисалы, каттоо жагынан бир топ көйгөйлөр жаралат деп айтып жүрүшөт. Ошонун артынан анан бизде мектепке барбай калган, окуудан сырт калган балдар дагы көбөйдү деген нерсе бар. Канчалык негиздүү? Мектепке балдарды кабыл алыш үчүн прописка бул негизги шарт эмес да. Себеби азыр ички миграция негизинде көп ата-энелердин балдарынын эмеси жок, пропискасы жок. Азыркы күндө ошо 95 муниципалдык мектептер жөнүндө айтып атам да, ошол мектептин берген маалыматы боюнча азыр 5657 бала бул эмгек мигранттардын балдары да, ошол каттоо боюнча. Эми аларда биз ошон үчүн эгер убактылуу пропискасы болсо, же болбосо кайсы жерге көчүп келди, домкомдо справка болсо, же болбосо өзүлөрүнүн эле ата-энелеринин арызы менен мектепке алганга аракет кылабыз негизи. Бирок азыркы күндө жанагы мисалы көп эле ата-энелер статустук мектептерге балдарды окуткусу келет да, жана 95 мектептин ичинен 36 мектеп бул статустуу мектеп болуп эсептелет. Азыркы күндө ошо статустук мектептерде мисалы проекттик кубаттуулугу 950 болсо, мисалы бир мектепте 67 мектепти алайын, ал жерде 3000 бала окуп атат. Демек ар бир мектептин проекттик кубаттуулугу 3 эсе, 4 эсе, кээ бир жерлерде мисалы жыл массивтерде жаш жаңы конуштарда ал жерде 5-6 эсе ошол проекттик кубаттуулугун баягы көбүрөөк бала окуткан жер бар. Мисалы Калыс Ордодо бир эле 86 мектеп бар. Анын мисалы өзүнүн проекттик кубаттуулугу 200 бала болсо, ал жерде 1200 бала окуп атат да. Менин оюмча, өзүмдүн жеке пикиримде, биз бул маселени талкуулабашыбыз керек болчу да, бул биздин жаран Кыргызстандын кайсы гана бөлүгүндө болбосун ошол жака келип окуп, ошол жака кызматтарды пайдаланыш керек болчу да. Эми бирок момундай көйгөй болуп атат. Чынында мектептер жетишпейт. Абдан шкалып окуп атышат. Бул маселени чын эле сиз айткандай комплекстүү карап, мындай чечилбесе, бул бир жагын мектебин чечип койсоң, ден соолук маселеси кылат, ден соолук жагын чечсең, суу маселеси кылат, ичер суу, ал жагын чечсең, кыскасы бул жака комплекстүү мамиле кылыш керек да. Анан мектепке орноштурууда жана сиз айтып кеткенден бөлөк, мисалы кээде мындай жакшы мектептерди ата-эне тандайт, чөнтөгү барлар тандайт да. Мен билгенден бул конуштун көп эле чөнтөктүү деп ойлой албайм да. Өзү миграцияда жүрсө, бир жака үй бүлөнү багайын деп атса, анан кийин аргасынан ар кандай баягы тааныш, тунуш жана башка ыкмаларды колдонуп мектепке киришет да. Бирок мектепке бала билим алууга мектеп каршы болбойт, алат. Бирок жана өзүңүз эле ойлоп көрсөңүз, мисалы Советтер Союзунун убагында биз окуп жүргөндө өзү стандарт бала мектепте бир 20га чейин баланы стандарт деп эсептелчү да, ошончо балага билим бериш керек. Азыр бир класста карасаң 40га чейин мектепке барбай калгандар барбы депчи. Бул көбүнчө мисалы мыйзамдашкан конуштарда бул маселени өтө байкай элекпиз, бирок мыйзамдашпаган конуштардын кээ бирөөндө ошондой маселелер чыгып калат да. Бала Бишкекке келгенде эле барбай калган эмес, ошол мүмкүн тиги аймакта жашап жүргөндө эле барбай калып, көчүп келип, ошо боюнча ошол маселе калып калган. Анын себебин карап көрсөң, ал документке байланышкан болуп калат да. Же ата-энеси документин жоготуп ийген, же кандайдыр себептер менен баласында баягы кагаз жок болуп калды. Бирок ошенткен күндө деле биздин мектептердин бир жакшы жагы бар, баланы алып окутканга баягы аракет кылышат да, билим берели деп. Өзгөчө проблема түзбөйт. Өзгөчө түзбөйт мектепчи. Мисалы азыр Бишкектеги ошо 95 мектепке Чүй областында жашап, Чүйдүн райондорунда жашап, бирок Бишкек мектептеринде билим алган 12 миңдей бала бар. Мисалы Сокулук районунда жашап, Аламедин районунда же Ысык Ата районунда жашап, бирок Бишкектен билим алып атышат да, келипчи. Бирок биз аларды дагы баягы тыюу сала албайбыз да, ата-энелердин балдардын каалоосу да, ошо боюнча окуп атат. Анан жана сиздер айтпадыңыздар, бизде андай каттоо бар, 48 официалдуу жаңы конуштар бар да, ошо 48 официалдуу жаңы конуштун ичинен 19 жаңы конушта 20 мектеп бар. 29 жаңы конушта мектеп жок. Бул дагы ошо проблемада, бирок ошо проблемада мисалы Ак Ордо деген конушта эме жок да, мектеп жок. Бирок Ак Ордодо ошол Ак Ордонун участогун, микроучастогун биз Ленин районундагы 77-84-2 мектепке бөлүп койгонбуз. Демек ошол 2 мектеп алып окутат. Андан сырткары кээ бир балдар жакын жашагандар 82 мектепке барып окушат. Бул проблема ошентип чечилет. Мисалы Мурас Ордодо дагы мектеп жок. Ал жердин балдарын болсо былтыр ошо сүйлөшүлүп, билим берүү министрлиги Бишкек шаардын мэриясынын билим берүү башкармасы сүйлөшүлүп, бул балдар жана аз
озерный деген мектебине, Степной деген мектебине киргизилип бөлүп, ошо автобус менен барып окутуп атат да, бул проблема ошондой чечилип атат. Азыр биз ушул көйгөйдүн негизги учурларын чагылдырган чакан сюжетибиз бар эле, ошол видеону көрүп алсак, андан кийин сөздү улайбыз. Өлкөбүздө акыркы 10 жылдын тегерегинде сырткы миграция кабырга кайыштырганы менен ички миграция маселеси дагы жеңил эмес. Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, шаарда жашагандардын кедейлиги азая түшкөнү менен айылда жашагандардын абалы мурдагыга салыштырмалуу көңүл жылытарлык эмес. Ички миграциянын санын тактоонун кажети жок. Бир эле мисал, Борбор калаабызды курчаган жаңы конуштар жана аларда жашаган элдин саны аны ачыктап айтып турат. Ички миграцияны шарттаган жана эң негизги себептеринин бири бул жумушсуздук. Айылда оокаты өтпөй калганынан элеттиктер ишкана, базарлары арбын бизнес жасоого, аздыр көптүр мүмкүнчүлүгү бар шаарларга көчүп келип жатышат. Бирок бул менен маселе жеңилдебейт. Тетирисинче, балдардын бала бакчага баруусуна, толук кандуу билим алуусуна, эң эле керектүү делген медициналык жана башка жардамдардын берилүүсүндө бир топ көйгөйлөргө тушуккан жарандарыбыз көп эле кездешет. Ага карабастан Кыргызстанда кабыл алынган жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамда калкты иш менен камсыз кылуу жаатында аны аткарар кызматы так көрсөтүлбөгөнүн эксперттерибиз айтып келишет. Эмгек кодекси боюнча ишке орноштуруу жергиликтүү бийлик органдары тарабынан камсыз кылынышы керек. Ал эми айыл өкмөт башчылары жумуш берүү жана иш менен камсыз кылуу алардын милдетине кирбесин айтып келишери да маалым. Келечекте айылдыктардын негизинен жаштардын шаарга агылышы кандай натыйжа берет, бир жактуу айтууга кыйын. Деги эле бул жаатта өлкө аймагында эмне иштер жүргүзүлүп, кандай алкакта иш алып барылууда. Бул туурасында Данакер көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Алмаз Касымалиев талкууга алат. Айрым ушул ички миграция маселесин изилдегендер биздин тышкы башка мамлекетке жумуш издеп кетип аткан эмгек мигранттары менен ички миграция агымына кабылып калгандардын акыбалы бирдей эле деп баалагандар дагы бар экен да. Себеби тигилер дагы барган жеринде социалдык проблемаларга, көйгөйлөргө кабылат, ишке орношуу жанагындай жана башкаларда. Анан ички өлкөнүн бир аймагынан экинчи аймагына көчүп кеткендер дагы ушундай эле жагдайда да эсептешет экен да. Биз өзүбүздүн өлкөбүздүн ичинде дагы ошол миграция маселесин чече албай туруп, биз сырттагыларды чечишибиз, жардам беришибиз мүмкүнчүлүгүбүз азыраак болот. Мен бир мисалдарга гана такалсак болот. Мына шаардагы жаңы конуштар булар түбөлүк мигранттар да. Себеп дегенде ошол эле жанагы прописка деп атпайлыбы? Мен бекеринен токтолгон жокмун. Пропискасы жок, ал жерди алууга дагы укугу жок. 3 жыл прописка деген бар. Биз ошол комиссияда мен да бармын, 3 жылдан кем эмес прописка деген болуш керек. Ал жерде келип алып иштеп атат. Мамлекетке бир налог төлөп атат. Өзү жыргаганынан келген жок. Айылдан келди, жумуш жок. Бул баягы урбанизация деп коебуз го, бул баягы бир естественный нерсе болуп атат. Ал жакта жумуш жок болгондон баласын багыш керек, жанын багыш керек. Бул жака келди, иштеп атат. Жумуш тапты, иштеп атат, бирок ошонун укугу же льготалык жагынан же болбосо берки мыйзам чегинде очередке туруп, очеред күткөнгө да акысы чектелип калып атат. Ошон үчүн айтып атпайм, жанагы убактылуу прописканы кое турган болсок, биз жанагы пилотный проект деп атпайлыбы, ошону убактылуу койсок, 3 жылдан ашып кете турган болсо, биз могу жерде мыйзамдарыбызга дагы жанагы өзгөрүүлөрдү киргизишибиз керек. Эгер бул проблеманы чечебиз десек, бул жылда эле көтөрүлө бере турган нерсе, бул муну 5 жылдан кийин деле ушул проблема чечилбейт. Биз түбүнөн өзгөртүүлөрдү киргизбесек. Ушул ички миграциядан улам айыл жеринен шаарга келген адамдар жумушка орношушу кыйын деп атат да. Айрым эксперттер. Бул жалаң эле жанагы документтерге байланышкан көрсөткүчпү же себептер эмнеде? Ишке орношуш кыйын деген маселе менен бир чети макул болсо болот. Анткени каттоосу жок кээ бир жумуштарга албайт. Бирок азыркы күндө эмгек кодекси боюнча каттоосуна карабайт. Жарандардын баары эле ишке орношуп иштеп атышпайбы? Кесиби ылайыктуу болсо, ошо эмгек стажы дагы келсе, бош орундар Бишкек шаарында азыркы күндө 4000ге жакын бош орун бар. Мен калкты ишке орноштуруу көчмө кызматтын башчысы болуп иштейм. Ошо Бишкек шаарынын мэриясы ошо ички миграциянын
ишке орноштурууга аракет кылыш үчүн 18 жыл мурун эле ушул кызмат түзүлгөн болчу. Анткени ал кезде эмгек кодексинде каттоосу бар жарандар гана ишке кирет деген макам бар эле. Азыр болсо андай жок, ал алынып коюлган. Бирок ошол эле кезде кээ бир ишканалар каттоосу жок болсо ишке албайт. Анткени ал менчик болгондуктан ал мекемелер өзүлөрү ошондой талап койсо, биз аларга каршы боло албайбыз. Ошол себептен болушу мүмкүн, айтышы ишке орношу кыйын деп. Негизи жана айтышты туруктуу бир регистр түзүлсө жеңилирээк болот, ошону алып салса болот депчи. Бирок ошол эле күндө, азыркы күндө биздин ишит менен камсыз кылууга көмөктөшүү мыйзамы дагы эле ошо каттоо менен байланыштуу. Ошондуктан атайын ошо ички мигранттар үчүн деп өзүнчө кызмат түзүлүп иштеп келатат. Бирок биз ишке гана орноштурууга көмөк көрсөтөбүз. Биз аларды кеп кемеш бергенге укугубуз бар. Бирок ошол эле мезгилде биз аларды кайра окута албайбыз. Анткени мыйзамда жазылып турат, туруктуу каттоосу бар жарандар гана жумушсуз деп табылат. Ошонун негизинде алар кайра окутууга укуктуу бекер, же болбосо ички мигранттарыбыз чакан насыя ала албайт. Анткени кантип насыя алат? Ал насыяга залог коюш керек. Алар биякта туруктуу жашаган жери жок болсо, залогу жок болсо, алар чакан насыя алып өзүлөрү иш баштай албайт. Ошондой маселелер бар. Каттоо кызматы ушул тенденцияны мындай байкоого алып анализ жүргүзөбү? Мисалы 2013-жылы жалпы Кыргызстан боюнча туруктуу жашоого 37.304 адам каттоого турду. Убактылуу каттоого 17.837 адам турду. Буга караганда 2014-жылы кичине азаюу байкалат. 113.398 бул туруктуу каттоого турса, ал эми 18.249 бул убактылуу каттоого туруп атат. 2015-жылы бул маалымат дагы, бул сан дагы азайып атат. Туруктуу жашоого 112.000 болсо, 112.507 жаран, убактылуу каттоого 14.846 жаран туруп атат. Баягы аябай деле айырма болбойт экен, Азырдан бирок болуп атат. Мындай кичине болсо да айырмасы бар. Сөз бул. Биз ушул программаны даярдап мындай кырдаалга тушуктук да, миграция кызматына кайрылып көрдүк. Мына ички мигранттардын маселесин көтөрүп аттык эле, ошо сиздерден анализ жасап, ушунду билген адистер керек элетсек, биздин тиешебиз жок дешти. Биз тышкы миграция менен иштейбиз деди. Каяка кайрылсак болот? Силер түшүнүүңөр барып өтсек, мамлекеттик каттоо кызматында түздөн түз иштеген адистер көп деди. Каттоо кызматына кайрылсак, бул жакта түз милдет ушул каттоого алуу статистикалык жанагындай көрсөткүчтөр менен алектенүү жана документациялык иштер менен алектенебиз деп жооп беришти. Каяка кайрылабыз? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этника улуттар аралык мамилелер агенттигине кайрылып көрдүк. Алардын дагы пресс кызматы адистер менен сүйлөшүп көрүп, бул бизге дагы тиештүү эмес экен деген чечимге келишти да. Ички миграция мыйзамынын негизинде жергиликтүү башкармалыктар, биякта болсо мэрия, МТУлар, акимияттар жана мурун болсо каттоо милицияда болгондуктан робот паспортный столдор болсо, азыр ГРС и ошону менен бирдикте биздин мурунку министрлик жоопту болчу. Азыркы күндө министрликти жоюп, бизди эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жарым өтүп, жарым болсо миграциялык кызмат деп түзүлдү. Ошондуктан ички миграция маселеси негизи ошо миграция кызматты караш керек. Анткени алар сырткы эле миграция эмес, миграциялык кызмат деп түзүлгөндөн кийин ички миграция көйгөйүндө чечилет деп туруп түзүлгөн бул кызмат. Ошондуктан туура эмес жооп беришкен, ошолор жоопту. Жанагы сиз айтып аткан ички миграция маселеси тиги миграция министрлиги эмес беле мурда, азыр кызмат болуп калбадыбы? Ошол кызматка мен унутпасам 1 жыл мурда кошулган.
ошол дагы ошол милдетине депчи. Бирок азыр эми ал министрлик жоюлуп кетип, кызмат эле болуп калды. Анан сиз айтып аткандай мамлекеттик каттоо кызматында мына азыр биз дагы аралашып иштеп жүрөбүз да. Биздин Бишкек шаарынын ичинде эле маалыматтар ар түркүн экен да. Мисалы салык кызматында өзүнчө, суунук өзүнчө, тазалыктык өзүнчө, соцфондку ар кандай экен. Ошол нерсе мамлекеттик каттоо кызматына бирдиктүү жанагы терезе деп атпайсызбы? ЭГРН депчи. Единый государственный регистр населения. Ошол кирсе, анан бүт маалымат бир жерге чогулса, ошондо так билинет да, канча ички мигрант бар, каяка каттап атат, каяка кетип атат. И сырткысы дагы даана болот да. Буга чейин баягы маселе бар, кожоюн жок дегенде эле маселе болуп келди да. Анан ал түйшүктүн баары эле келип эле шаардык кеңештин депутаттарын тытмалап баштайт да, эмне жеткизбей атасыңар, эмне болбой атат депчи. Адамдын саны мисалы жанагы билим берүү жагында бар го, подушевое финансирование депчи. Киши башына каржылоочу. Ошол маселе дагы чечилиш керек да. Айылдарда катталып турат, бирок жашаганы шаарда 20-30 жылдан бери. Биякта бюджет бияка түшүш керек болчу, бирок республиканский бюджеттен бияка түшпөй эле кайра эле айылга кетип калышы мүмкүн. Ушул маселени кантип эске салсак болот? Бул жерде көп проблемалар бар. Жана шайлоого дагы булардын укугу жок болуп калып атышат. Бул жерде бирок бир жагынан чечкенибиз менен экинчи жагынан кайра эле проблема түзөбүз. Ал жерде проблема башталат. Шайлаганга келгенде дагы. Анан жанагы МВД, бул жерде МВДга дагы бир жанагы кылмыш кылган адамдарды дагы биз каяктан келди, кайсыл жерде квартирант болуп турат, муну билбей атабыз. Бирок мен сиздин передачага келетип дагы бир маалымат алайын деп ДЖСке кайрылдым. Силерде канча новостройкада канча жашайт, канчасы прописка бар, канчасы жок депчи. Булар айтат, биз аны менен сиз айткандай иштебейбиз. Муну айыл өкмөттөр иштейт дейт, муну акимчиликтер иштейт дейт. Акимчиликтерде дагы так маалымат жок. Сиз туура айтасыз. Азыр муну миграция министрлиги дейбизби, миграция кызматы. Кызматы аздыр көптүр иштеп атат, эми такыр иштебей атат дешке болбойт. Но бирок муну көпчүлүк баягы колго албасак, чечилчү маселе эмес, жакын арада дагы. Ошол жанагы трансформация деп атабыз. Анысы чечилбейт, жерине укук ала албай атат, кызыл китеп ала албай атат. Мектеп курганга, биздин ушунча жаңы конуштарды мектеп курганга биздин бюджетибиз жок. Мен жана ОГУКСка да кайрылып келгенбиз. Бизде ОГУКС деген бар болчу. 700-800 миллион убагында каралчу эле, азыр 100 миллионго түшүрүп койду. 100 миллионго же мектеп кура албайсың. Ошон үчүн мынау жаңы конуштардын проблемасын чечсек, биз ички миграциянын проблемасын дагы көбүн чечмекпиз. Ал жерде бир 50 миң, 20 миң деп атасызбы? Ушуларды гана регистрация кылып калмакпыз. Биз биринчи мына жаңы конуштардын жанагы кыйынчылык немелерин мыйзамдаштырып алсак жакшы болот эле да. Жогорку кеңеш караш керек. Ошол маселени жана жогорку деңгээлде, биздин мамлекеттик деңгээлде карап туруп, ошол айыл жергелерин өнүктүрүү керек да. Эң биринчи айыл жергесин өнүктүрүш керек. Эгер айыл жергесинде шарт түзүп, жана жеке орто чакан бизнестерди өнүктүрүп, айыл жерин камсыздаса, жаштарды камсыздаса, ошол маселе чечилгенден кийин, ал айылдагы адам деле эч качан могу Бишкекке келип, могу ысыкта же Ошко келип, же дагы бир жака барып жан сактайын дебейт эле да. Ушул маселени да караш керек да. Анан сөз түрдө баягы республикалык бизде эки баскычтуу бюджет эмеспи, республикалык анан кийин жергиликтүү депчи. Жергиликтүү бюджет өзү камсыздай албай атат. Мисалга да, биздин Бишкек шаардыкына жетпей атат чама чаркыбыз. Ал эми республикалык бюджеттен да дотация кылып бөлүнүп атпайбы? Ошол нерсе туура тең бөлүштүрүлсө да, кайсы аймакка кетет? Туура мисалы 2005-2005тен бери 2010го чейин чоң миграция бул Бишкек менен Ошко болгон. Кийинчерээк эмгек багытында бул биздин Кыргызстандын ичине ала турган болсок, жана сиз айткандай сезондук көлгө барып иштеп келгендер көп болуп атат. Анан ары бери сыртка чыгып кеткендерди айтпайбыз да. Ушул маселеге келгенде биз мындай ийкемдүүрөөк мамиле кылып иштебесек, бул маселе чечилиши оор болуп калат да. Анан бирдиктүү мындай чогуу көз караш менен карабаса маселени, баары бир бул маселе улам күчөй берет. Мына биз бул киши айтты 12 конуш болчу дейт. Биз ишти баштап атканда Бишкектин тегерегинде 24 конуш болчу. Азыр мына мынчага жетти. Эми дагы канча трансформация болуп элек жерлер бар. Сайылып атат үйлөр, кетип атат. Бул маселени бир мыйзамдаштырып чечмейинче бул токтобой турган маселе болуп калды да. Түбүндө жеринде маселени чечиш керек деген. Ошол жеринде маселени айылда чечиш керек. Ошондо айылда элдердин көбү калат болчу да. Эми аны келбесин деген ой жок.
биз тыштап кетпейт элек да, мындай сырткы миграция, ички миграция деп айылыбызды тыштап кетип коркунуч туудурбайт элек дейм. Азыр бизде убактыбыз жыйынтыкталып баратат, ошол сунуш иретинде ички миграциянын жүрүшүн көзөмөлдөө керекпи? Ага жараша кандай мамиле жасалышы керек? Жана моминтип жер-жеринде жарала калган көйгөйлөрдү кантип чечиш керек? Себеби Ош менен Бишкек, Жалал Абад шаарына болобу калктын санынын кескин өсүшү түздөн түз ушул социалдык маселелердин чечилишине оордук алып келет да. Ошол эле тез жардам унаасын чакырсак, азыр Бишкектин аркы башынан берки башына чейин жүгүрүп жеткиче ал унаанын 2 сааттык убакыт кетип калып атат, мисалы жөнөкөйлөтүп алганда. Ушул жагдайларда эмнеден улам биз кантип жөнгө салсак болот? Сизден баштайлы. Ички миграциянын негизи өзү баягы көзөмөл деген сөз өтө мындай катуураак го дейм. Мындай башкаруу жагына оодоруш керек да. Бул миграция каяка көп болуп атат, эмне себептен көп болуп атат, ошол биздин өкмөттүк структуралар ошону анализдеп туруп, ошол багытты өнүктүрүш керек да. Анан ички миграцияда бул ким негизги кайсы курактагылар кетип атат, каяка кетип атат. Талдап көрсөк, бул көбүнчө Кыргызстандын ичинде курагы жогорудагылар, ортодон жогоркулар келип атат, ичинде айланып жүрөт. Ал эми тышкы миграцияга бул эмгекке жарамдуулар кетип атат да. Ошол себептен бул ички миграцияны башкаруунун ыкмасын үйрөнүшүбүз керек да. Орусча айтканда гибкий подход менен мамиле кылып, анан дагы аягында айтарым, ушул айыл жергесин өнүктүрмөйүнчө, региондорду өнүктүрмөйүнчө бул маселе, эгерде Бишкекте акча болсо Бишкекке келе берет, Ошто акча болсо Ошко келе берет, Көлдө акча болсо Көлгө келе берет. Үй бүлөнү камсыздаш керек. Жаранкайсы жерде болбосун ишке орношууга укугу бар, ал Конституцияда жазылган. Бирок ушул эле мезгилде биз жерлерде иш орундарын түзүп, биздин жаштарыбыз өзүнүн аймактарын өнүктүрмөйүнчө баары Бишкекте гана ишканалар түзүлүп, Бишкекте гана иштей берсе, Кыргызстандын эмне болот? Иш орундары жетишсиз болгондуктан биздин жарандарыбыз азыр чет жакка чыгып кетип атат. Көбүнчөсү ошо шаарда иш издеп келгендер көп. Маселе болгондуктан ошон үчүн биздин кызмат мэрия тарабынан каржыланып биз иштеп келатабыз. Бул ата энелердин жоопкерчилигин да жогорулатыш керек болуп атат. Ошо балдар үчүнчү. Себеби бул көп нерсеге барып таркалат да, баягы ошонун негизинде балдар жанагы ар түрлүү тартип бузууларга, укук бузууларга барып атат да. Ошон үчүн негизи ошол мыйзам чегинде ата энелердин баягы жоопкерчилигин өзүнүн балдары үчүнчү. Алар мыйзам ченемдүү баягы өкүлдөрү болуп эсептелет, ар ким өзүнүн ата энесине, балдарына караш керек да. Каттоо кызматы жагынан эмне сунуш берилет? Жогоруда айтылып атпайбы? Мисалы, жалпы эле каттоо институтун жоюп салсак дагы жакшы болот эле, экинчи жагы жөнөкөйлөтсөк болот эле деген сыяктуу да. Саясат кандай болсо ыңгайлуу болот эле? Ички миграциянын ошол биринчи көйгөйлүү маселеси болуп баягы азыр эле айтып аткан туруктуу жана убактылуу каттоо деп айтылып атат. Ошону мындай жоюуга, анан кийин жеңилдетүүгө мамлекет тарабынан, мисалы биздин каттоо кызматы тарабынан жана калктын мамлекеттик бирдиктүү жана реестр түзүлгөнгө аябай аракеттер жасалып атат. Бул нерсе, бул ошо паспорттун биометрикалык маалыматтар чогулуп атат. Ошондой эле жарандардын актыларын, абалдарын негизинде түзүлө турган реестр болуп атат. Ушул негизи түзүлүп мыйзамдаштырылган болсо, көп көйгөйлүү маселелер чечилет го деп ойлойм. Анарбек Бишкек шаарында болуп атпайбы көбүнчөчү? Мен ойлойм, айылдардагы мектептердин дагы окуу деңгээлин жогорулатсак, себеп дегенде мигрант десе эле биз мигрантты биз башкача карап атабыз. Мигранттар бизди баккан, бизди тапкан, ошо мигранттар болуп атат. Себеп дегенде бул киши айтып кетти, сиз дагы туура айттыңыз. Россияга кеткендер, Америкага кеткендер балдарын Бишкекке алып келип таштап кетип атат туугандарына. Ушул жерде дагы жанагы убактылуу регистрация маселесин чечип алсак, да, бул мына инвестор келет бул. Кудай буйруса деп. Бирок дагы бир маселеси бар. Бул жанагы ошол инвесторлорду айылына таштап кете турган кылыш керек да балдарды. Менин оюм ушундай, айыл жердеги шартты өзгөртүп, мигранттарга биз кай жерде баласын таштабасын, ошол Кыргызстандын территориясында чыггандан кийин биз ал кепил болуп, баласы биякта аман эсен жакшы билим алып турат дегенди биз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Данакер программасын көрдүңүздөр. Бул программа дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандык ата уулдардын жарандык укуктарын камсыздоо жана алар кабылып жаткан көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, анын чечүү жолдорун издөө аракети. Кийинки программадан жолугушканча саламат болуңуздар.